Саясат, экономика, маданият. Бул биздин турмуш. Жашоо агымынан артта калбай, күндөлүк жаңылыктарды, коомдогу ар кыл окуяларды бул программадан талдайбыз. Иш күндөрү саат 8:20 баштап, күн чабыт. Саламатсызбы угарман жана көрөрман. Бүгүн 22 май дүйшөмбү Марал радиосунун түз эфиринде биз күн чабыт программасын баштайбыз. Микрофондо мен Бахар Хакимова. Бизде бүгүн студиябызда жазаларды аткаруу кызматынын тарбиялык жана социалдык иштер башкармалыгынын башчысы Нурдин Бердикожоев бар. Саламатсызбы, Нурдин мырза? Студиябызга кош келдиңиз. Биз бүгүнкү эфирде абактардагы түрмөлөрдөгү жарандардын жүрүм туруму, аларды жакшы жактарга тарбиялоо иштери жөнүндө маалымат алабыз. Сиздин дагы биздин эфирге байланыштуу сурооңуз же пикириңиз болсо, студияга чалсаңыз болот. 0312 68 06 06. WhatsApp'тан дагы жазып чалыңыз. 0709 68 06 06. Нурдин мырза, убакыт бөлүп келип бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Кыргызстандагы ушул абактарга алгач ушундан баштасак да, ушул абактарга түшкөн жарандардын саны азайып жатабы же көбөйдүбү? Ушундай маалымат бересизби? Саламатсыздарбы? Марал радиосунун угуучулары, жалпы кыргыз калкыбыз. Ал жагынан айтып кетер алдында соттолгондор менен тарбиялоо иши, аларды оңдоого, соттолгондорду адамга, коомго, эмгекке, адамзат коомунун ченемдерине, эрежелерине жана салттарына сый мамиле калыптандырууга, тарбиялык жана маданий деңгээлди жогорулатууга багытталган бул тарбиялык иштери. Бул милдеттерди соттолгондор менен иш жүзүнө ашырууда түздөн түз уюштуруучулук, тарбиялык иштерди уюштурууда жана уюштуруунун түздөн түз жүргүзүүнүн жүрүшүндө ишке ашырылат. Ошонун баардыгы соттолгондор жүргүзүлүп жаткан тарбиялык иш-чараларга катышуусу, алардын түзөтүү даражасын аныктоодо, мисалы үчүн кооптук немелерде болуп калат. Ошондой эле аларга сыйлоо жана жазалоо чараларын колдонууда эске алынат бул тарбиялык иштердин башкы багыты. Жана сурап кеттиңиз, азыркы соттолгондордун саны азайгандар боюнча. Азыркы 2021-жылы кабыл алынган закондордун негизинде, азыркы негизде соттолгондор саны азаюуда. Буну мурдагы кыскача айтып кетсек, 2022 жылы 165 соттолгон жакшы жүрүм турум мекеменин администрация тарабынан дурус мүнөздөлүп, мөөнөтүнөн мурда шарттуу түрдө бошотулган соттолгондор саны 165 болду. Мурдагы жылдары, андан мурункулары 2021 жылдары бунун саны 227 болчу. Буну эмнеге дегенде, азыркы саны аз болуп атат дегенибиз. Бул азыркы жана башында айтып кеткендей, жаңы мыйзамдардын күчүнө кириши. Бул кайсы гумандуулук? Гумандуулук жагына караганда, жаңы мыйзамдардын күчүнө кириши жана жаза аткаруу кызматынын атайын комиссиясынын ишмердүүлүгүнүн натыйжасы болуп эсептелет да. Нурдин мырза, мындай айтып бериңизчи, ушул тарбия иштери деп атабыз да. Абактарда ушул тарбия иштери кандай жүрөт? Мындай кандай этаптарга бөлүнөт? Эмне иш кыласыздар, кандай тарбия берилет? Мындай айтканда, жаза аткаруу кызматынын 2023 жылга карата жүргүзүлө турган иш-чаралардын мерчемине ылайык тарбиялык жана социалдык иштер башкармалыгы жана ошондой эле жаза аткаруу мекемелеринин тарбиялоо кызматтары тарабынан соттолгондордун арасында түзөтүү чараларынын негизги каражаттарын колдонуу менен соттолгондордун укуктарын жана алардын мыйзамдуу кызыкчылыктарын коргоо болуп эсептелет. Аларды бошогонго чейинки социалдык, психологиялык жана бошогондон кийинки социалдык жардамдарды көрсөтүү боюнча белгиленген тарбиялоо иштерин жүргүзүлөт. Мындай алганда биздин жаза аткаруу кодексинин тарбиялык иштер көрсөтүүнүн негизги багыттары аларды түзөтүүгө жана кайра социалдаштырууга өбүлгө болуучу адеп акылактык, укуктук, эмгектик, патриоттук, дине тарбиялык жана башка таасир көрсөтүү болуп саналат. Жалпысынан мекемелерде тарбиялоо иштерин жүргүзүү боюнча кызматтар 10 негизги багыттарга боюнча ишмердүүлүк жүргүзүлүп келет. Биринчиси бул административдик тажрыйба колдонуу, соттолгондордун жеңилдетилген шартта бошотуу жана башында айтылгандай. Экинчи сыйлоо чараларын колдонуу.
тартиптик дисциплинардык тажрыйбаны колдонуу. Ар бирине өзүнчө токтолуп кеттиңиз, Ар бирине мындай неме кылганда ошонто айтылат, соттолгондорду ишке орноштуруу, соттолгондорго жалпы билим берүү жана алардын кесипчиликке окутуу боюнча тарбиялоо иш-чараларын уюштуруу жана өткөрүү. Мындай социалдык иштерди уюштуруу, алар жүргүзүү, психологиялык иштерди уюштуруу жана жүргүзүү. Мындай деме бейөкмөт жана башка уюмдар менен өз ара байланышта тарбиялык иштерди алып баруу бул эсептелет. Ар бир багыт боюнча өзүнчө көлөмдүү жана багыттуу иш чаралар уюштурулуп, ошолордун аткарылышы талап кылынат да. Ушул сиз айткан 10 багыттын мисалы өзүнчө токтолсок да, билим берүү жагына токтолсок, мисалы алар эмнелер окутулат, аларга кимдер окутат? Билим берүү жагына караганда жаза аткаруу кызматында тарбиялоо мекемесинде бул жаш балдар, жаш өспүрүмдөрдүн жалпы орто билим алганга орто мектебибиз бар биздин. Андан тышкары азыр былтыркы бейөкмөттөрдүн жардамы менен, донорлордун жардамы менен 2 мекемеде башталгыч жалпы билим берүү класстары ачылды. Анткени азыр мурда андайлар жок болчу. Азыр кээки сабатсыз соттолгондор дагы өтө көп, өзүнүн атын, фамилиясы жазылбагандар. Ошонун негизинде жаза аткаруу кызматынын төрагасынын демилгеси менен, донорлордун жардамы менен биздин 2 мекемеде ушу башталгыч мектепте 1-класстан мындай айтканда 4-класска чейин окуй турган, 5-класска чейин окуй турган класстар ачылган. Бул донорлордун жардамы менен ачылды. Андан тышкары бизде 12 кесиптик окуу жайлары бар. Ал жерде ар түрдүү кесиптерди дайындап чыгарышат. Мындай айтканда азыр кечирип коесуздар. Ар бир немеде 6 кесиптик окуу жайында 12 мекемеде 6 кесиптик окуу жайлары бар. Бул филиалдары менен мындай айтканда ар бир мекемеде кесиптик окуу жайлары бар. Ал жактан ширетүүчү, электромонтер, бытовой техникалар жасап турган, бут кийим тигүүчү, автослесарь, автоэлектрик, ширетүүчүлөр, кыш куюучулар, дагы мындай айтканда турмушка керектүү кесиптер. Турмушка керектүү. Ошондо турмушка керектүү кесиптердин 22 багытта кесиптин ээлери чыгат бул жерден. Азыркы мындай неме алганда, азыркы мынакей 2023-жылга ошондой окуп аткан соттолгондордун саны азыр 987, ошо 1000ге жакындап калды. Кыргызстан боюнчабы? Окуп аткан боюнча, берки билим алуу, кесип алуу боюнча. Аларды окуткан мугалимдер кимдер? Мугалимдер өзлөрүнүн бул билим берүү министрлигинен программасы бекитилет булар боюнча. Ошолор немелер менен билим берүү министерство жагынан камсыздандырылат. Окуу куралдары, немелер боюнча. Технический немесин каражаттын баардыгы өзүнүн мекемедин немесинен. Мындай айтканда азыркы маалда көбүнчө бейөкмөт уюмдары менен, мындай айтканда донорлор менен көп иш-чаралар жүргүзүлүп атат бул жагында. Бизди көрүп жана угуп жаткан угарман жана көрөрмандардын эсине сала кетели. Биз бүгүнкү программабызда ушул абакт жайларында түзөтүү мекемелериндеги тарбия иштери жөнүндө сөз кылып жатабыз. Суроолорубузга жазаларды аткаруу кызматынын тарбиялык жана социалдык иштер башкармалыгынын башчысы Нурдин Бердикожоев жооп берүүдө. Сиздин дагы ушул темага байланыштуу сурооңуз же пикириңиз болсо, маегибизге кошулсаңыз болот. 0312 68 06 06. WhatsApp номери иштеп жатат 0709 68 06 06. Нурдин мырза, ишке орноштуруу боюнча да айтып кеттиңиз, демек алар ошол кесиптерди үйрөнүп чыккандан кийин иш менен да камсыз боло алышабы? Иш менен камсыз болот. Азыркы учурда бизде мамлекеттик госпредприятие келечек деген бар. Ичинде кыш куюу боюнча, макарондук эмелерди чыгарууда көп тармактуу. Бул жатак колонияларда? Жок, жатак, 'Жатак' жатак мекемелеринде эмес, бул жабык мекемелерде. Жабык мекемелерде. Жабык мекемелерде. Жабык мекемелерде. Жабык мекемелерде. Жабык мекемелерде. Жабык
мындай айтканда песка блоктор чыгарып атат азыр. Мындай азыр мурдага салыштырганда азыркы соттолгондорду ишке, жумушка, кызматка орноштуруу бул соттолгондорду коомго кошкондо дагы бул жаатта билим алып чыккан соттолгон бошогондон кийин жумуш табууга бул оңой. Мен акыркы бир немемди айтып берейин. Мындай айтканда мекемеден соттолгон бошоп кетип, жакшы жүрүм турум менен жумуш таппай, анан кийин жолдон жолугуп калабыз экөөбүз. Көрүп калдыңыз. Мени тааныйт экен, келип жолугуп, анан кийин ушундай дейт. Канча жыл отурдуң? 8 жыл отуруптур. 8 жыл отурган жигит экен, өзү ноокаттан болот экен. Анан кийин эмнени окуп бүттүң десең, автослесарь экен, электрик экен, 3 диплому бар экен. Отурган мындай айтканда, эми ар бир отурган, сурагал отурганда ошо окуу жайды бүтө берген. Анан азыр тетиги өзүнө эле Кудайберген базарында, Кудайберген жакта авторемонт менен мастерскойдо азыр иштеп атат. Жакшы өзү айлык алып атат. Өткөндө дагы бир жолугуп калдым, өзү чалып турат. Рахматын айтып, ушу биздин кызматтагы кызматкерлерге, немелердин бардыгына. Анткени бул бала өзү учурунда кылмыш кылып калып, ошондон кийин анан үй бүлөсү менен дагы катнаш болбой калган экен. Кийин бери жумуш табып, үй бүлөлү күттү. Азыр чыкканына бир 2 жылдай болуп калды. Келип чалып, кээде жумушка да келип кетет. Алекесин айтып. Негизи мамлекет ошо бул жарандар бошоп эркиндикке чыккандан кийинки дагы коомго аралашуусун дагы мындай көзөмөлдөп турабы? Бунун жагынан мындай бошоп кеткенден кийин пробация департаменти деген бар. Ошол кызмат буларды коомго аралашып кетишүү, жумушка орношуусу, ошол жагында багытта ошол кызматтагылар иш алып барышат да. Ошондой. Негизи ушул сиздер жүргүзүп жаткан тарбия иштери, жүрүм турумуна көңүл буруу, аларды окутуу, иш менен камсыз кылуу, аларга мындай канчалык пайда берип атат бүгүнкү күндө? Азыркы күндө мындай айтканда жакшы эле мындай пайда берет деген, натыйжа берет деген ойдомун. Анткени мекемеде соттолгондор отургандар булар отрядтар менен бөлүнгөн, отрядтар аралыгында тарбиялык иштер өткөрүлөт. Мындай неме кылганда социалдык багытта дагы көп жумуштар аткарылат. Бул элементарно айтканда жарандыгын аныктоо боюнча көп соттолгондор бар. Туулган тууралуу күбөлүк менен отургандар. Кээ бирлер бар, туулган тууралуу күбөлүгү да жоктор бар. Качантан бери, канча жылдан бери түрмөдөн түрмөгө отуруп келаткан жарандарыбыз бар. Ошолордун жарандыгын аныктоо боюнча дагы социалдык багытта өтө көп жумуштар жүрүп жатат азыркы маалда. Мурда бул апрель айына чейин бир мекемеде бир эле сос инспектор бар болчу мурда. Анан кийин төраганын буйругу менен реформирование кылып, социалдык багытта ишти оңоо жаатында, жакшы немеге жетишүү жаатында ошону жанакы айтып кеткендей, отряд башчыларына ошо тапшырмалардын баардыгын функциясын бөлүп бергенбиз. Ошол өздөрү соц кызматкер катары дагы. Соц кызмат катары дагы отряд башчы, тарбиячы, соцработник баардык жаатында отряд башчы. Мурда бир соцработник түрмөдө кармалгандан саны 600-700 болсо, бир киши бир биздин кызматкер иштесе, азыр ошондойлордун арасынан 94 биздин отряд башчылары ошондой жумуштарды алып барып жатышат да азыркы маалда. Алардан тышкары дагы баягы адискөй барбы, мисалы кишилер, психологдор болсун? Бул боюнча баары эле ишин адис боло албайт да. Сөзүңүздүн маанисин түшүндүм. Азыр диплому бар психологдор бизде саналуу эле. Мына азыркы жана айтып кеткенде реформирование кылып, мындай оң жагынан кандай жакшы натыйжа бере турган жагын карап, жаза аткаруу кызматынын жетекчилиги дагы бул жагында жакшы азыр иш-чаралар жүрүп жатат. Ошонун негизинде жылдын башында апрелде 1 ай 2 ай болуп калды. Жаңа бизде жаза аткаруу кызматында психологиялык бөлүм уюштурулду. Психологиялык бөлүмдүн бул башкы максаты соттолгондор болобу, кызматкерлердин психологиялык абалын, ошолордун немесин аныктап, туура багыт берүү
боюнча бул арада алгылыктуу жакшы иштер жүрүп жатат. Бул өзүнчө бөлүм болуп иштеш, бул өтө эле жакшы натыйжа берет деген ойдобуз да. Негизичи ушул алар менен иштешүү, ошол абактагылар менен иштешүү кандай, көбүнчө кандай адамдар менен иштешесиздер? Жаш курактагы же башка бир өзгөчөлүктөр билип кетсеңиз? Жаш курактары бул жерде жанакы тарбия мекемесинен баштап, жашы жете элек балдардан баштап. Жашы канча жаштан мисалы? Өспүрүмдөр. Бул Вознесеновкада жайгашкан. Андан тышкары 80 жаштагылар бар. Картаңдары. Бунун баары статистика боюнча баары аныкталган. Азыр баарын бөлүп айтып отурганга деле убакыт жок. Жанакы башында айтып кеткендей, ошо картаң кар адамдарга пенсия чегерүү боюнча азыр дагы алгылыктуу иштер жүрүп атат. Анткени пенсия албай отурган соттолуучулар да bizde жок эмес, бар. Ошондой немелер бар. Анан кийин ден соолугу чектелген соттолгондор бар. Алардын пенсиясын кайра аларды мындай айтканда судебный медицинский экспертиза менен кайра ошону аныктап чыгарып, кайра пенсия алууга дагы бул жагынан жанакы айткан социалдык иште отряд башчыларынын бул өтө чоң жумушу болот. Отряд башчылары менен бул мекемедеги тарбия иштери боюнча мекеме жетекчисинин орун басарларына жүктөлгөн. Ошондой эле тарбия бөлүмүнүн башчылары бар. Ошолорго жүктөлгөн. Мындай иштеш аялдарды болобу, жаш балдар болобу, укуктук немеден чыкпай жакшы иш алып тарбия жагында буларды кийин коомго кошууга, социалдаштыруу жагынан аябай жакшылыктуу алгылыктуу иштер жүрүп жатат деп эсептейм. Негизи иштешүү оорбу андай жарандар менен? Эми ар бир кесиптин оор жагы болот, жеңил жагы болот. Оор деп айтса болот. Анткени аерде азыркы соттолгондордун саны жаңы мыйзамдар кабыл алынгандан азайганы менен контингент ошо бойдон калып атат да. Көбүнчө кайсы иштер боюнча келгендер, ушуну айта аласызбы? Кыргызда 5 маңжа тең эмес деп коет. Бул жерде кырсыкка кабылып келгендер бар, алданып келгендер бар, бирөөгө ишенип келгендер бар. Мындай немелер бар, жанакы өзү атайын кылып жасап отургандар, андай дагы бар андайлар. Алар менен иштеш жанакы отрицательный настроение деп коет эми. Аны биздин тил менен которгондо баш ийбештикке көбүнчө неме кылгандар. Андайлар менен иштеш чынын айтканда биздин мекемеде иштеген кызматкерлерге, опер кызматкерлерине мындай кыйыныраак болот, бирок аларды ошол рамкага киргизип, рамкада кармап турган опер кызматкерлер, ыкчам кызматкерлер, режим кызматкерлери. Бул тарбия бир гана жөн эле тарбия эмес, ошол баардык кызматтардын биргеликтүү иштеп, ошону жакшы жолго салыш, бул мындай айтканда биздин жаза аткаруу кызматынын башкы милдеттери болот. Ыкчам оперативдик, режимдик, тарбиялык, камсыздоо баардыгы бир чогуу, мындай айтканда бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып, ишти алып барыш, жанакындай отрицательный настроение немелерге дагы түз жолго бир рамкага киргизгенге өтө чоң өлгөтүш берет да. Жана багыттар боюнча айтып кеткениңизде ушул сыйлоо жана жазалоо жөнүндө айтып кеттиңиз да. Жүрүм туруму жакшы болгондорго кандай сыйлоо чаралар көрүлөт? Же алардын жазасы жеңилдетилеби? Жанакы жакшы жүрүм туруму менен белгиленген администраттар тарабынан, отряд башчысынын тарабынан жакшы неметилгендер, булар аны мисалы кантип аныктайсыздар? Бунун жүрүм туруму жакшы болду дегендечи. Жанакы мындай адептик тарбия деп коет да. Адептик тарбия деп соттолгондордун инсандык, алардын турмуштук позицияларын калыптандырууга багытталган туруктуу моралдык принциптердин жоктугу, например, ошону кылмыштуулукка кайра алып барат да. Бул адептик тарбияда ошонун бир жерде ишти алып барыш, мындай айтканда, мындай сөзүм
кур болбогондой башында мурда союз маалында идеология катуу болчу. Азыркы идеологияны айтканда мындай азыр мынакей акыркы ажонун мыйзамдары мамлекеттен чыккан адеп акылак инсандык немелер боюнча бул өтө жакшы роль ойноп атат, анткенде идеологияны да көтөрүү максатында. Бул тарбия жаатында алганда дагы жазалоо. Мындай жазалоо алып калса эрте бошотууга мүмкүнчүлүгү болбойт. Ошондуктан бул соттолгондун неме айтканда чындык жанакы соттолгон өзү тарбиялык иштерге өзү катышууга бул милдеттүү болот. Милдеттүү да. Соттолгон адам өзү ички сезим менен мындай айтканда адеп акылактык тарбия, мындай жана айтканда чынчылдыкты, адептүүлүктү, милдеттүүлүк, мекенчилдик дегендер бар. Адилеттүүлүк, ошолор калыптандырууга, жакшы бир сапаттарга калыптандырууга багытталган иш-чарада. Анан кийин жанакы башында айткандай эле, эгер жакшы жүрүм турум менен ишке неметип, коомдук иштерге жакшы катышып жүргөн немелер, жанакы сыйлоо кагаздарын алышат, ар кандай немелерди алышат, дополнительно дагы свидание берилет, үй менен, үй бүлөсү менен кошулууга. Анан жанакы терс жагын көрсөткөн немелер, алар айып изоляторуна жабылышат, выговор берет, жанакы мөөнөтүнөн мурда бошогонго немелерге аларга жол берилбейт. Андай мүмкүнчүлүгү болбойт. Мүмкүнчүлүгү болбойт. Анан күчөтүлгөн тартипке азыр дагы мамлекеттин бюджетинин немеси менен мындай курулуп атат, күчөтүлгөн тартиптеги мекемелер, корпустар, ошолорго соттун чечими менен ошол жака которулат. Түшүнүктүү. Аялдар боюнча дагы сурап кетким келип атат. Аларга өзүнчө бир ыкмалар каралып чыкканбы тарбия иштери боюнча, өзүнчө бир багыттар же кандай иштешесиздер алар менен? Аялдар абагында көбүнчө отряд башчылары бардыгы аял, биздин өзүбүздүн кыздар, кыз келиндер иштешет. Алар боюнча мындай жеңилдетүү жактары өтө жакшы эле каралган. Мыйзам боюнча, немелер боюнча, алар менен да бейөкмөт немелери дагы, донорлор дагы жакшы көп иштешет. Анткени төрөп ошол жерде жана баласы 3 жашка чейинки отургандар дагы бар. Алар менен бардыгы эркек мекемелерге, соттолгондор кармаган мекемелерге караганда аялдарга жеңилдиктер жакшы эле берилген. Булардыкы жанакы дүйнө жүзүндөгү мерчемделген жанакы Нелсон Манделанын немеси боюнча принципи Нелсон Мандела деп коет. Ошонун принциптеринен ошолордун иштеп чыккан Стамбульский протоколдору бар. Ошолордун негизинде жеңилдиктер биздин эме менен азыр мамлекеттин жардам менен, бюджет немеси менен жакшы немелер каралып атат. Жеңилдиктер аялдарда бар. Ушул сиздер аткарып жаткан ушул тарбия иштерине сиз айтып кеттиңиз, бейөкмөт уюмдар көп, долбоорлор көп көмөк көрсөтүшөт деп. Мамлекет тарабынан бюджеттен мисалы акча бөлүнүп турабы жыл сайын? Мындай өзүнчө тарбия жаатында бөлүнбөйт. Мындай общий неме менен мамлекеттен мурдагы немелерге караганда азыр немесе Кудайга шүгүр десе болот да, жакшы. Кол бөлүнүп атат, шарттар түзүлүп атат. Иш кылганга шарттар түзүлүп атат. Иш жүргүзгөнгө шарттар түзүлүп атат. Биринчиси бул азыр кызматкерлердин социалдык жагын караганга шарттар түзүлүп жатат да. Бул өтө сүйүнүчтүү, жакшы нерселер. Андан тышкары сиздер ушул кайсы бир диний уюмдар менен, мисалы муфтият менен иштешесиздерби, кызматташтык барбы? Бул тарбия иштеринде. Мындай жакшы суроо болду. Бизде айтканда азыр Кыргызстандагы түрмөлөрдө соттолгондордун 88% ислам динин тутунуп жүргөндөр, анын 12% христиандар, анан ар башка немелер да бар. 80-дердин мусулмандар немеси болуп калат. Дин башкармалыгы менен мусулмандар, дин башкармалыгы менен Кыргызстандын мусулмандар дин башкармалыгы,
азыр акыркы немеде Борбордук Бишкектик Борбордук Азия епархиясы менен бул православный церковь деп коет. Мутакалим коомдук фондусу менен тыгыз байланышта иштер жүргүзүлүп атат. Жана ошондой эле бул жерде кошумчалап да айтып кетиш, биздин Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы менен тыгыз байланыш бул соттолгондорду нравственное воспитание деп жана айтып кеттик, адеп акылактык тарбияга өтө чоң мааниси бар да. Азыр деле иштер жүрүп жатат. Мына акыркы немелерде эле булар акыркы немеде Орусиядан келишти, дин таанымал немелер, Москванын муфтийи келип кетти. Ошолор менен биздин психологиялык кызмат, жанакы биздин тарбия башкармалыгын баары уюштуруусу менен биз өзүбүздүн окуу борборунда мындай жанакы биздин күч органдары менен коопсуздук кызматы, ички иштер министрлигинин кызматкерлери жана дин аалымдары менен чогуу мындай айтканда учебный конференция өттүк. Россиядан өтө чоң мындай олуттуу делегация келди. Ошол жерде көп сөздөр болду. Мындай айтканда бул мен кошумчалап кетиши нерсе бизде иштеп жатат, но бирок толук кандуу эмес да. Мындайчы дин башкармалыгы менен тыгыз байланышта. Мисалы, эмне жетишти? Мындай жетишкендиктер бар, мындай келишимдер бар, тигилер иштеп атат. Мен ушул жерден жанакы Россиянын опытын айтып кетким келет да. Россияда 1996 жылдан бери атайын Русский православный церковь менен келишимдери бар. И ошо жаза аткаруу тутумдарында тиякта региональный немелерде бирден штат ачып берген экен. Жанакы азыркы дүйнөдө өтө көп өзгөрүүлөр болуп жатпайбы? Ошонун негизинде буларды адеп акылактык тарбияда өтө чоң маани уюштуруп, жанакы орустардын немеден атайын епархиядан кишилер бөлүнөт экен. Ошолор барып, диний кызматкерлер булар барып, ошолордун соттолгондор менен булар штатта жанакы неме менен жаза аткаруу тутумунда штатта отурушат, ошолор бар иштери жүргүзөт экен. Бизде кандай? Бизде андай жок да. Бизден тияктан кат жөнөтөбүз, жанакы неме менен алар келет, анан кийин ошо менен барып иштери жүргүзөт да. Тигилер непосредственно ар бир региондо бирден өзлөрүнүн мындай бөлүнгөн экен. Кайсы аймакта мусулмандар көп болсо айрге традицион исламдын немелери адамдары, кайсы жерде христиандар көп болсо ошол жерге поп жана немелер барып иштер жүргүзөт экен да. Биз дагы азыр бул жагынан дагы негизи жакшы натыйжа бермекпи ошол жакшы натыйжа бермек. Азырда биз ушул боюнча акыркы жолу ушуну айтпадым, мен апрелдин 22-синде болду. Ошондон кийин биз дагы бул багытта азыр бул жана айткандай адеп акылактык тарбиядан өтө чоң мааниси чоң. Анткени азыр ар кандай багыттарга традицион ислам эмес, башка багыттарга өтүп кетип аткан жаш балдар өтө көп. Бул азыркы муундар. Анткени бул туура тарбия бериш, туура динди тандаш, бул ар бир адамдын жүрөгүндө. Ошону жанакы баш жактан башка багытты окуп келип, ошолор үйрөтпөй, жана биздин дин аалымдары ошолор келип сабак өтүп, ошолор келип неме кылып, туура багытты, туура багыт, ислам багыты мындай, христиан багыты мындай деген немеде мааниде иш алып барыш бул жакшы болот да. Азыркы күндө кандай болуп атат? Азыркы күндө жок, азыркы күндө деле иш жүрүп жатат. Ал жөнүндө мындай токтоп калды деген немеден алысмын. Булар жөнүндө Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы менен келишимдер бар. Азыр мынакей айтпан епархиянын немелери, акыркы немелерде эле бизде бу жерден да көрүп койсоңуздар болот. Епархиянын акыркы майдын 9-унан бери ар бир мекемеге барып өзлөрүнүн немелерин өткөрүшүп, дин аалымдары менен, теологдор менен ошолор барып уже иштери жүргүзүп атышат. Бул биздин акыркы немеде мындай жакшы жетишкендиктер деп айта алам да. Андан тышкары биздин бир угарманыбыздан да суроо келип атат. Абактагылар үчүн китепканалар барбы деп. Мисалы, кандай китептерди окушат? Китепканалар боюнча акыркы немелерде
жаңылануу иштери жүрүп жатат. Азыркы маалда түзөтүү мекемелеринде биздин эсеп боюнча 40 000 даанадан ашык китептер бар. Акыркы немелер алганда мына Караколдогу тергөө абагында жанакы жаш өспүрүмдөр калый мекемесинде бул бирөкмө жанакы донорлор тарабынан иштеп неметиши ошолор менен жаңы китептер алынып атат да. Бардыгын айтканда мурдагы бизде азыркы учур талабындагы китептер эмес, мындай китептер бар, бирок азыркы жаңы алынып аткан китептер булар өткөндө мен да кирип түрмөлөрдүн эмес китепканасына кирип көрдүм. Сыртта жок. Китепканалар бардыгы бар. Зура Соронбаеванын, Казат Акматегиндин, Осман Алиевдин Кечмелерге артар дегендей мындай китептер уже пайда болуп калыптыр. Бул мындай айтканда анан кийин жөн эле китепкананы жаап койбой, ошол жерге жана соттолгондорду тарбиялык мааниде китеп окуган азыр немелер кичине көбөйүп атат. Анткени сырттан дагы көбүкүлөр мындай көрүп каласың, мекемелерге барганда жолугушууга келген немелер китеп көтөрүп келгендер да бар да. Жакындарына, Жакындарына. Жерде жөн эле отуруп, жанакы адамдын психологиясы бат эле бузулат да. Ошону китеп окуп, жакшы алаксып неметкенге мындай азыр биздин жакшы да чыгармалар пайда болуп калды. Кайра басылып чыккан эски китептер да чыгып атат. Ошолорду колдонууга мындай беспрепятственно колдонууга биздин неме болот да. Тоскоолдук жок да китептерди колдонууга немеге. Сиз мисалы азыр айтып кетпедиңизби, бул жерде ошо абактарда адам психологиясы бат эле бузулат депчи. Демек баягы психологдордун дагы бул жерде ролу абдан чоң экен да. Мисалы сиз жана отряд башчыларды биз соц кызматкер катары бекитип койгонбуз деп атасыз, бирок психологдор сөзсүз болушу керек экен да. Психологдор болуш керек. Азыр бул жанакы мен айтпадымбы, башында айтып кеттим. Психологдорду өзүнчө бир бөлүм түзүлдү. Ар бир мекемеде мурда бирден психолог болсо, азыр дагы бирден кошулду да, бир жанында 2 психолог. Психологдордун жумушу көп. Бизде бир эле көйгөй мындай тренингдер өткөрүлүп атат, учебный семинарлар өтүп атат, окуу семинарлары. Тарбия немесинде көп эле немелер өтөт, бирок диплому бар жакшы психологдор жок да. Бизде азыр ошо именно союз маалында бүткөн психолог келген, ошол азыр жумушту мындай жакшы алып барып, жакшы бир багытта иштеп башталды да. Бул кече жакында эле болгон нерсе. Реформирование жана айтпадым, жаза аткаруу кызматынын жетекчилиги колдоосу менен ошондой бөлүм түзүлүп, психологдор. Азыр биз мындай Славянский университет менен, Кыргыз улуттук университети менен бардыгы менен азыр келишимдер түзүлүп атат, жанагы немелерди жумушка тартуу боюнча. Өткөндө дагы Минсоц социалдык эмгек министрлиги менен аякта да барып жолугушууга барып келдик. Билим берүү министрлигине да барып булар жөнүндө ректорлор менен психология соц тармакта факультеттердин ректорлору менен немелер менен баарына биздин жаза аткаруу кызматында жолугушуу болуп өттү. Жаңы мындай адистерди тартканга. Бул жагынан көйгөй азырынча именно диплому бар кесипкөй психологдор, соцработниктер отряд башчылыгына андайлар азыр саналуу гана. Бул көйгөйлүү маселе мындай айтканда. Убактыбыз аз калды. Сизде кошумчаңыз болсо айтып кетсеңиз болот ушул тарбия иштери боюнча. Тарбия иштери боюнча дагы кошумчалап эмнени айтсак болот. Тарбия иштери көп багыттуу деп айтпадыкпы. Бул мына акыркы немелерде соттолгонду коомго кошуш, бул анын үй бүлөсү аркылуу кошуш. Биздин акыркы мындай жакшы бир өзүбүздүн иш мерчеме болгон эме бул соттолгондун балдары менен иш алып баруу. Уже 2 жылдай болуп калды. 1-июнда соттолгондун балдарына, каза болгон кызматкерлердин балдарына, анан кийин жанагы соттолгондор боюнча сөз болуп аткандан кийин бул соттолгондордун балдары боюнча 21-22 жылдары жаңы баштаганда бир 30га жакын эле бала келген. Ата энеси менен бир жерде жаңы жылдык бала атуу уюштуруп, подаркалар берүү. Бул коомдо өтө чоң мындай айтканда жакшы немени пайда кылды да.
А 22-23 жылды тозуп атканда уже алар саны 150-ге жетти, балдардын саны. Бул ата энесине, түрмөдө отурган ата энеси болобу, апасы, атасы болобу, буга жакшы мындай. Менин баламды мамлекет биздин эме мындай тарыхта болгон эмес. Өткөндө тиги Россиядан келген эмелерге айтсак да мындай болгон эмес дейт. Кыргызстанда биринчи биздин жаза аткаруу кызматы, биздин жетекчиликти колдоосу менен мындай эмелер жакшы соттолгонду үй бүлөсү баласы менен коомго кошуу боюнча биринчи жакшы алгылыктуу иштер өткөрүлдү да. Бул жерде ушу тарбия иштеринин мааниси бар. Тарбия иштеринин мааниси ошол немеден болот. Жакшы мындай сүйүнүчтүү немелер да бул жанакы апалары менен келип атты, чоң апалар. Негизи ушундай деле маселе бар да, үй бүлөсү менен да, үй бүлө мүчөлөрү менен дагы жакшы бар. түзүп кете албай, аралашып кете албай. Аралашып кете албай, жанакы көбүнчө бул жерде үй бүлө зомбулуктун эмеси менен келки кеткен эмелер кийин кайра ушуну ойлонуп, баласына ошондой мамлекет ошондой мамиле кылып жаткандан кийин ал эмне үчүн түз жолго түшпөш керек, кайра жаман жакка барыш керек деген эме. Бул жанакы башкы адеп ахлактык тарбиянын биринчи мазмундары үй бүлө аркылуу коомго кошуш болуп калат да. Түшүнүктүү. Рахмат. Биздин программабыздын убактысы соңуна чыкты. Биз бүгүнкү эфирде ушул абак жайларындагы тарбия иштери кандай жүрүп жатат, ушул маселени сөз кылдык. Суроолорубузга жазаларды аткаруу кызматынын тарбиялык жана социалдык иштер башкармалыгынын башчысы Нурдин Бердикожоев жооп берди. Сизге рахмат убакыт бөлүп келип бергениңизге. Угарман жана көрөрман, эфирдин кайталоосун Маралдын Facebook'тагы баракчасынан көрүп алыңыз. Коом, саясат, экономика, маданият. Бул биздин турмуш. Жашоо агымынан артта калбай, күндөлүк жаңылыктарды, коомдогу ар кыл окуяларды бул программадан талдайбыз. Иш күндөрү саат 8:20 баштап, күн чабыт.